Саламатсыздарбы урматтуулар? Бүгүнкү сабагыбызга кош келдиңиздер. Сабагыбыздын темасы үй бүлөдө балдарды тарбиялоонун багыттары. Эң чоң багыт үй бүлө менен бирге бир дасторкондо олтуруу. Үй бүлөдө бала тарбиялоодогу эрежелер. Биринчи, үй бүлөдөгү жылуу мамиле. Үй бүлөдө өз ара урматка негизделген жакшы моралдык психологиялык климат болуусу зарыл. Экинчиси, үй бүлөдө ар бир бала ата-энелер тарабынан сүйүүгө, мээримге ээ болуусу керек. Мээримди, камкордукту сезген баланын акыл-эс психикасы жакшы өсөт, башкаларды сүйүүнү, адамдарга камкор болууну үйрөнөт. Үчүнчү, үй бүлөдө бала чынчылдык, тууралык, калыстык чөйрөсүндө чоңойсо жакшы. Бала жалган айтууну ата-энесинен үйрөнөт. Ал эми баланы калыстыкка үйрөтүүнүн эң туура жолу балдарыңыздын баарына бирдей мамиле жасаңыз. Төртүнчүсү, бул үй бүлөдө балдар эркин ойлонууга, өз пикирин айтууга, өз көз карашын түшүндүрүп, коргоого укуктуу болуусу керек. Кичинесинен эркин ойлоп, өз оюн тартынбай билдире алган балдар өз алдынча болуп өсөт. Жашоодо өз позициясына ээ болот. Бешинчиси, үй бүлөлүк мамиледе кыйкырык, уруп-согуу, жемелөө мүмкүн болсо жок болуусу керек. Ар дайым уруш, талаш үй бүлөдө чоңойгон бала ташпор, ырайымсыз, жашоого болгон тез көз карашта болуп, жаман жолго түшүп кетишет. Мына ушул эрежелер сакталган үй бүлөдө балдар жакшы тарбияланат. Эң негизгиси, балага да бош убакыт бөлүп беришибиз керек. Балага эмне үчүн бош убакыт керек? Балдарыбыз болжол менен алганда 14 саатын уйкуга, тамак аш ичкенге жана жуунуп таранганга кетиришет. Ал эми калган 10 саатын мектепке же балдар бакчасы же ага кеткен жолго кетет. Ошондуктан балага жеке өзүнө бош убакыттын канчалык деңгээлде кереги бар жана эмне үчүн деген суроо жаралат. Балага убактысын пландоо жана түзүү жөндөмү өзү келбейт. Ал убактысын коротууну ата-энесинен гана көзөмөлгө алган учурларынан сырткары өзүнүн да каалоосу керек. Мында бала өзү бир күндүк жасай турган жумушун пландаганга жана аны кынтыксыз аткарууга үйрөнүүсү зарыл. Өзүнүн пландаган бош убакытысында алар кыялданышат. Буга сөзсүз мүмкүндүк бериш керек. Такай эле жумушка, окууга басым жасалып, балага жүк болсо, анын психологиясына абдан тескери таасирин тийгизет. Анткени тышкы чөйрө, ызы-чуу, мектеп, жол мунун баары баланы чарчатат жана кайсы бир ооруга чалдыктырат. Ошондуктан өзүнө жеке убакыт берүү менен көптөгөн оорулардын алдын аласыз. Ал бош убакытка ээ болуу менен өзүнүн жашоосу менен жашаганга үйрөнөт. Убакыт чексиз байлык экенин балага түшүндүрүңүз. Убакыт жоготкон байлык жоготконго тете. Бүгүнкү ишти эртеңкиге калтырба. Өз убактысын баалабаган адам башкалардын убактысын да уурдайт. Убакытты текке кетирүү бакыттан айрылуу. Убакытты туура пайдалануу менен ата-энелер үчүн зарыл болгон кеңештерди да айта кетели. Балаңызга болгон сүйүүңүздү сактаңыз, жакшы көрүүдөн жек көрүүгө бир кадам экендигин эсиңизден чыгарбаңыз жана ойлонбостон кадам таштабаңыз. Балаңызды кемсинтпеңиз. Сиз аны кемсинтүү менен андагы башка адамдарды кемсинтүү боюнча билгичтиктерин, көндүмдөрүн калыптандырасыз. Ал эмес бир күнү сизди да кемсинтип коюшу мүмкүн. Балаңызды коркутпаңыз. Чоңдордун коркутканы балага калптын пайда болушуна, жаман көрүүгө, коркууга алып келет. Көп тыюу салбагыла. Баланын жаратылышында тентектиктин духу болот. Эмнеге тыюу салсаңар, ошону жасоону өтө кааларын эсиңиздерден чыгарбаңыздар. Балаңызды коргобогон жерден эле коргой бербеңиз. Кичине баланы өз алдынча чоңоюшуна жолтоо болбоңуз. Бала ата-энесинен "сенин колуңдан эч нерсе келбеди" деген нааразычылык сөздү уккан сайын кайра таптакыр тескери кетет. Андан көрө дайыма позитивдүү болуп, балага жумшак тил менен "кийинкиси сөзсүз жакшы болот" деп көмөк көрсөтүү керек. Сен мыкты болушуң керек.
аракет кыл деген мотивацияны көбүрөөк айтышыбыз керек. Мына ушул кеңештерди угуп жана пайдалана билсек, баарыбыз эң сонун натыйжаларга жетебиз деген үмүттөмүн.